койбойт. Ал эгер ошо законду сыйлап, элин жерин сүйбөгөн эр жигиттер болбосо, кагазда сыя бойнон кала берет ал. Тарбия деген нерсе дагы кооз-кооз чыккан, басылып жаткан китептерде эмес. Тарбия мектептеги өзүңөр баарыбыз окуганбыз. Мектепте 10 агай болсо, ошо агайлардын арасында бир ихластуу, сабагын сүйгөн, балдарга аманатты берейин деген агайлар бар, Ошол баягы ички дүйнөсүдөгү мекенге, бала чакага, келечекке күйгөн эр жигит мугалимдердин эмеси бул тарбия болот. Анан кийин аскерлер менен эмес, аскерлердин арасында да ошо эр жигиттер бар. Эсенби башка деле биздин коопсуздук эме кылбайт. Ошонун арасында эр жигит баягы жүрөгүндө иманы барлар болушу керек. Ошон үчүн бирде бул эң чоң маселе коомдун өзгөрүү үчүн Аллах Таала Рa'д сүрөсүнүн 11-аятында Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүн өзгөртмөйүнчө дейт. Коом өзгөрүш үчүн ар бир адам, ошо падышасы да, депутат да биздин арабыздан чыгып атат. Четтен эч ким келген жок. Же Россиядан алып барып алдык бирөөдүр. Же Кытайдан келген жок. Ошо кыргыздын балдары, кыргыздын кыздары отурат. Эмнени кылып атабыз? Ошондуктан бул структура алмашкан менен, же парламентти, президенттик деген менен муну менен өзгөрүп кетүүсү кыйын. Ошо мекенди, элди, жерди сүйүп, кой. Ушу эл үчүн бирдеме кылайын. Могу жетишет деген. Ошондуктан мен бертемен бир устаздын сөзү мага эсиме келип кетип атат. Устаздын сөзүндө ушундай дейт. Кимде ким дос издесе Кудай жетишет. Кудайдан артык эч ким дос болбойт. Кимде ким душман издесе нафсың жетишерлүү. Эң биринчи душманың нафсың. Нафсыңды тыйсаң башкалар сага душман болбойт. Кимде ким байлык издесе каниет жетишет. Каниет кылган адам ушул нанга да канаат кылсаң эң бай адамсың. Каниет кылбаган адам Кыргызстандын үчөөнү берип койсо да тойбойт ал. Каниет кылган адам эң бай адам. Кимде ким үлгүз десе. Үлгүз деген сөз сабак. Мага сабак болсун, үлгү болсун десең өлүм жетишерлүү. Канча адамдар өлүп атат. Аларча көрсөнөгө бардым, кимисин ажырата аласың. Мен деген Кыргызстанда иштеп кеткендер баары жатат ошо. Бирок эч ким эч нерсе алып кеткен эмес. Үлгү десең өлүм жетишерлүү, эртең мен да өлөм дейм. Бактылуулук десең дин жетишерлүү. Кимге жогоруда айтылган 5 нерсе жетишпесе, ал адамга дозок жетишерлүү. Ошондуктан бүгүн баягы каниеттүүлүк башка. Илгери мен мисалы 68-жыл болду. Айылда ишенсеңер, биздин уюбуз тууса, биз батендиктер сыйыр дейбиз. Сыйырыбыз тууса, чоң атама башкаларга сүйүнчүлүк барат эле. Кудай касам ичип, ошо бирдеме сүйүнчү берет эле. Менин айылымдан бирөө армиядан келсе, баарына сүйүнчүлөп барсак бирдеме берет эле. Бүгүн мен Улуубай акем Фрунзеден окуудан келсе, медакеме деме окуйтун. Айылдын баары конокко чакырат. Бүгүн ошол кыргыздын баягы эмес кайда? Сен бүгүн Бишкектен эмес, Казан эмес, чет мамлекеттен келсең да ал келип тур деп. Мен азыр бир мисал берейин да. Менин айылымда 103кө кирген чоң энем бар. 103кө кирген чоң энем Кудайыма шүгүр басканда моундай түз жүрөт. Салтанат деген чоң энем. Өткөндө барсам мага бир арызданып атат. Мени Максым дейт, Максым деген молдонун баласы. Ал менин атам 80 жашында өтүп, атамдын айжилеси эле. Эми чоң болгону бар айыл бар чоң эне дейсиз. Мага келип эмне деп арызданып атат? Жалгыз баласы бар, Максытбек деген. Жалгыз баласынын үйү эмеде, неберелери өзү менен. Остановканын алдынан баласын алып отуруп, баласынын үйү бир 200 метр наракта. Максым дейт. Аксакалдарды айтчы. Мал кошуп келгенден кийин эртең менен ушу остановкада отурбасын бекерчилер. Мен эртең менен баламдын үйүнө чайга өтөйүн десем, ошолордон уялып, могу 200 метр кыяк басып өтө албастан, арык бой менен жол менен бар, аяк 500 метр. Ошо аяк менен барам дейт. 103кө кирген эне андан чоңураак эме жок, баары балдары. Бирок ошо аксакалдар отурса, ошолордун алдынан кыяк кесип өтпөйт. Могу илгеркинин тарбиясы бул. Эң туура. Көрдүңүзбү? Азыр бүгүн андай эмес. Өткөндө мен өзүм апам Шаардаш деген бир 67-жылкы милиционер жердешибиз бар. Ал барса, апам келип ушон бетиге карап тур да. Шол келди деп уккан экен. Мен өзүм иним Мансур деген иним отурса, Ибрагимжан келдиңби, жакшысыңбы, иштериң жакшыбы десе, мен инимде апа менмин деп өттүр да. Жакшы анда бизде деп сурашып койду. Келип үйдө күлүп атат. Мени менен сураштыңыз го деп. Ошо бирөөдүн жүзүнө мындай илгерге эмелер. Болсо Ибрагим мен апамдын
13-баласы мен тең. Ошонун жүзүнө караган эмес, өзүнүн баласы менен сурашыптыр. А бүгүн кандай тарбия болуп атат? Баарыңыздар да билесиздер да, туу айылдагы энелер башкалар башка беле. Анан бүгүнкү эмелерчи жаштар. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын улууду урмат кылбаган, кичүүнү иззат кылбаган, менин үммөтүм эмес деген. Мисал тарбия менен чоңойгон. Кичинебизде бизде уят, кызыл этиңди жашыр деп бизди майкачан жүрсөк, мындай кимчи эме кылат. Азырчы кээ бир балдарга уят деген сөздү айтың эле. Аны жейби, жейчеби дейт. Уят деген сөздү билбейт көп. Намыс, уят деген сөздөрдү унутуп калды азыр. Ошондуктан мына мен негизги маселе урматтуу бир туугандар, могу четте жүрөсүздөр. Кудайга шүгүр. Ар ким өзүнө жараша тыйын тыпыр таап атат, башка болуп атат, бирок ошол тапкан тыйын тыпыр иштер эч качан келечек муң балдардын эсебинен болбосун. Балдардын тарбиясын унутуп койбогула. Алардын өзүнүн ата бабасынын, элинин, жеринин тарбиясын бергиле. Башка коомдо башкача болуп калбасын. Эртең келип алып анан эне тилинен экөө сөз билбестен, же болбосо өзүнүн ата энесинин үрп адат салтыны кегиле жок дегенде кечинде бирге отурганда бата кылганды үйрөткүлө, бисмилла деп тамак жегенди үйрөткүлө. Алхамдулилла, Кудайыма шүк. Мына азыр дасторгонубузда канча түрдүү тамактар бар, а? Бул нематтарды берген Аллах бизден 3 эле нерсени талап кылат. Биринчиси зикр. Зикр деген эскерүү. Бергенде эскерүү да. Азыр бирөө мен могу түшүп кетсе алып берип койсо рахмат дейт. Бизге өмүрдү берген, рызкы берген ким? Алла. Алланы унутпай. Бисмилла деп баштасак, значит унуткан жокпуз, биз эскерип атабыз. Алланын ысмы менен деп баштап атабыз. Андан кийин акырында шүгүр деген, алхамдулилlah, Кудайыма шүгүр деп дуа кылабыз, бул шүгүр. Бирок шүгүр менен зикирдин эч бир пайдасы болбойт. Арада пикир болбосо, ой жүгүртпөсө. Бул кайдан келди? Бул тамак аш эмне болду? Өзүнөн өзү келген жок. Канчалар кыйналып иштеди. Ошону актай билиш керек. Туурабы? Ушул нерселер кичине балдарыбызга үйрөтүп, тарбия кылбасак, келечекте мен жоготуп калабыз. Эртең сыйлабай коет. Пайгамбарыбыз жана динибизде да ким кызмат кылса кызмат көрөт. Бүгүн эгер балдарыбызга кызмат кыла бермесек, эртең кызматын көрөбүз. Ошо дайым эле башка иштер менен алек болуп калып, балдардын тарбиясын унутуп койбош керек. Бүгүндө көптөгөн эмелерге бирөөгө критика кылыш оңой. Мектеп андай болуп кетти, башка болуп кетти. Сен үйүңдө эмне бердиң? Динибизде Аллах Таала Куранда айтат: "Вал валидату юрду'на ауладахунна хавлайн камилайн." Энелер балдарын 2 жыл эмиссин дейт. Кече айттым, энелерди азыр көрдүңөр, 5 энелердин таманын астында деп. Энени атадан 3 эсе жогору койгондугу эмнеде? Эне сүт бергендиги үчүн, төрөгөндүгү үчүн жок, эң негизги берген тарбиясы үчүн. Бүгүн көптөгөн энелер илгери мана баарыңыздар ойлоп көрүңүздөр, Кыргыздарда каарлар үй жок эле. Каарлар үйүнө барсаң, кыргыз кемпир, кыргыз чал жок эле эч. Мусулмандар жок эле. Мен 2002-жылы бардым. Бишкекте каарлар үйүнө барсам, лапаларын алмаштырып, тазалап, студенттер менен бардым. Бир каарыган эне келип, жерин айтпай эле койду. Касым деген биздин устазга кат жаздырды. Касым жазып атат. Кийин катты мен окудум. Окусам, жанагы апа, күмүшүм алтыным, кыздын аты күмүш экен. Жаным, май айы болгондо сенден суранарым, келип алып кетчи. Мен сага ордугум тийбейт. Өзүмдүн пенсиям жетет. Бирок мен сезип турам. 2 жума мурда 2 мусулман аял каза болду. Ошол каза болгон жерге кирсем, ээлери келип алып кетпестен экөө тең көгөрүп кетиптир. Мен да ошентип өлүгүм көгөрүп калбасын кызым. Сени алпештеп чоңойттум эле. Окуттум эле кызым. Мен сураныч, майда алып кетсең мен үйүңгө жетпейм. Мен сезип турам. Мен да каза болсом көгөрбөйм, мени кыргызча узатып койчу деп жазыптыр. Мана. Мен өзүм ошол көрдүм мен. Бул эмнеден келип чыгып атат? Бүгүн кээде карьера деп атабыз. Коомдогу өзүмдүн ордумду табайын деп атабыз. Көптөгөн мусулмандын, кыргыздын кыздары төрөгөндөн кийин Аллах Таала буйрганда 2 жыл эмизбейт. 6 ай эмизгенден кийин бутулка менен, фиброн менен балат. Бала энени көргөндө чуркабайт. Бутулканы караганда искусственный сүт менен эме кылат. Эненин сүтүнөн таза, эненин сүтүнөн пайдалуу наристеге жок. Эң пайдалуу нерсе ошо. Экологически эң таза. Анан бала бутулка менен чоңойт. 1 жылга болгондон кийин садикке берет да, мен дейт, карьерама
жумушка чыгышым керек дейт. Эмнеге эмизбейсиң десе, фигурамды жоготпойн дейт. Фигураңды балаңдан аясаң кимге көрсөтөсүң сен? Балаңа бербеген кимге керек ал сенин фигураң? Анан көчөгө чыгат. Өзүң жакшы алпештеп сүйбөгөн балаңды нянка тиги эме воспитательница жакшы көрөт дейсиң сен. Андан кийин 10 саат 12 саат иштеп келет байкуш. Кечинде анан чарчайт. Баланы эркелетип жытташ жок, шаар токтоп калат. Бала эненин мээрине муктаж. Бала эненин жытына муктаж. Бирок ошол бала 2-3 жаш кезинде эненин сүтүнө, жытына эркелеткенине муктаж болгон кезде бербедиңби? Карыганда сен андан күтпө. Сен карыганда жытына башкасына муктаж болосуң, сен да аны ала албайсың. Ошо кызматыңа жараша кызмат көрөсүң. Бир күн сен ыйлаттыңбы, эртең сени да ыйлатат. Бул ошондуктан баягы тарбия деген нерсе, эменин эсебинен болбош керек. Акча эме кылайын, жумушум эме кылайын, бизнесим жүргүзөйүн деп балдарын эң негизгиси. Кийин балаңды тарбиясынан алыстатып койсоң, миллиондогон акча менен да жайына келтире албайсың. Акчаң эч нерсеге арзыбайт анда. Андай байлыктын эмнеси керек? Эгер балаң артыңдан бир бата кыла албаса, карыганда сени сыйлап, жөлөк болбосо, же бир кабар албаса, азыр эми алып келгенде бир слайд көрөсүздөр, өтө бир таасирлүү эме. Ошондуктан бул тарбия деген нерсе, жакшы суроо бердиң, бир суроодон көп эме болуп кетти.